Үч өлкөнү байланыштырган Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселе биринчи жолу 1995 эле талкууланган. Бирок андан бери 27 жыл артта калып, 1 метрда темир жол салынбады. 2002 жылы Кытай техникалык экономикалык негиздемени сунуштаганы менен ал баарына жаккан эмес. Ошондуктан жолдун курулушу создугуп кеткен. Ал эми күн мурун Самаркандта ШКОнун саммитинин алкагында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Документте долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин бүтүрүүгө биргелешип көмөк көрсөтүү каралган. Темир жолдун потенциалы аябай жакшы. Жеке эле Европа өлкөлдөрү эмес, бияк жагынан Иран, Турция жана башка Азия, Африка өлкөлдөрү менен азыркы биздин жетекчилер дагы чечкиндүү анын келечектигин билип атат. Бул жерде саясатташтыруунун кажети жок экени көрүнүп атат. Себеби ошол жанакы жүктөрдү жеткириш кара жол менен көп ыңгайсыз. Темир жол болсо ылдамыраак да болот. Анан кийин кандайдыр бир деңгээлде мындай надежный да, мындай туруктуу, ишеничтүү да. Кызматташуу макулдашуусунда шарттар так аныкталган. Техникалык экономикалык негиздеме боюнча бардык иштер 2023 жылдын 1-июнунан кечиктирбестен бүткөрүлүшү керек. Ошону менен бирге тараптар 3 тараптуу келишим түзүп, техникалык экономикалык негиздемеге кеткен чыгымдарды тең үлүштө бөлүштүрүүнү көздөп жатышат. Адистердин эсебинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу өлкөбүзгө жыл сайын жакшы киреше алып келет. Долбоор ишке ашса, бул темир жол салынып калса, анда Кыргызстан аркылуу бир топ жанакындай жүк өтө баштайт. Биз биякта логистикалык борбор катары өзүбүздүн бир топ салымыбыз кошобуз. Кытайдан ошо Кыргызстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу, андан кийин ошо Европа мамлекеттерине көп товарлар ташылып кетет. Анан эми биз деген ошол темир жолдун жанакы биз аркылуу ошол өтүп жанакындай жүктөр өткөндөн эле жүздөгөн миллион долларларды жылына ошол баягы бюджетке кошумча ала баштайбыз да. Бул эми аябай маанилүү долбоорлордун бири болуп турган кез. Деңизге чыга албаган өлкө катары Кыргызстан үчүн эл аралык маанидеги темир жолдун курулушу өтө маанилүү. Учурда республикада дээрлик бардык жүктөр автоунаа менен ташылат. Бул бизге бир кыйла эле кымбатка түшүп, ошол эле маалда убакытты көп талап кылат. И если будет железнодорожным, темир жол товарлардын айлануусун көбөйтөт, товарлардын кармалып калуусу азаят. Анткени биз азыр транспорттук ташууларга көз каранды болуп жатпайбызбы? Долбоор транзиттик жүк ташуунун эл аралык рыногунда атаандаштыкка туруштук берүүнү аралыктан жана жүк жеткирүү убактысын кыскартуу аркылуу арттырат. Талдоочулардын пикиринде жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталды көпүрөсүнүн түштүк булагы болуп, түштүк чыгыш, Батыш Азия, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жол ачат. Бул каттам Кытайдан жүктөрдү Кыргызстанга, ошондой эле Борбордук Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркия жана Евро биримдикке жеткирүүнү камсыздайт. Все страны, которые начали промышленное развитие своих... Өнөр жайын өнүктүрүүгө кызыккан бардык мамлекеттер темир жол куруу менен иштерин баштаган. Биздин мамлекет бул маселеде ар жолдо болчубуз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулса, бул өнүккөн мамлекеттердин рыногуна кирүүгө жол ачат. Үч өлкө аркылуу товарларды жана чийки заттарды ташуу мамлекеттин социалдык экономикалык абалына оң таасирин тийгизет. Анткени темир жол бул өнөр жайдын жана экономиканын күрөө тамыры. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун жалпы узундугу 523 чакырымды түзөт. Анын 260-ы Кыргызстан аркылуу өтөт. Кол коюлган келишимде Кыргыз Республикасынын аймагындагы тилкеде Тору-Карт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад каттамынын бириктирилген варианты боюнча темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин ийгиликтүү бүтүрүүгө биргелешип көмөк көрсөтүү каралган. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.